Oraya. О, Tak ona. Талай. Эртеме мага жанагы губернаторга жолугушууга сүйлөгөн сөзүңдү жөнөткөн экенсиң да. о, Анан жумуштан 5 мүнөт кечиккендигиң боюнча тартиптик 2 жолу жаза колдонуп сени кызматтан алып койгондугу боюнча сүйлөп аудио жөнөттүрсүң да, аудио запись. Сен азыр президент Тоостор районуна барыптыр. Бүгүн азыр Карачи участогунда жанагы Алабука кезин ачуу боюнча ошенге барып ачылышын жасап аткан экен да. Азыр мен байланышып билдим, бирөөлөрүмгө чалыпчы. Мага кайрылгандан көрө прямо эле видео аркылуу президенттин өзүнө кайрылуу жасап койбойсуңбу азыр? Мен ошону чыгарып коеюн. хорошо. Эмне арыз арманың бар, эмне айта турган оюң бар, эмне максатың бар, өзүң кайсыл жердин кулуну болосуң? Сен айттың эле го, атам кең сулук болот, президенттин айынан болот депчи. Жо, эмеден түптөн. Түптөн эми мага айтканыңды айтып атам да мен. Эми сен эмне себептен жумуштан алынгандыгың боюнча так кесе айтып президентке өзүң кайрылуу жасап кой. Эми мен ушуну жардам катары ушул президенттин өзүнө кайрылуу жазып коеюн. Ушул өзүң оозуңан уксун тиги киши, менин оозуман эмес. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуум. Мен атам Ысык-Көл областынын Түп районунан болот. Тоостор районуна 60-жылы мугалим болуп келип, ушенде калып калгам мен өзүм. Апам болсо 86-да, өзүм жалгыз баламын, 5 балам бар Чырактай. Улусу 7-де, эң күчтүү 1-де. Эдилбаев начальник РОВДо келген 2024-жылы. 2025 5 кызматкерди жумуштан мыйзамсыздалды. Мен 5 кечигип келип калгам. Замы менден түшүнүк кат алып, жумуштан мыйзамсыз посторго коюп, КППга 12 саат коюп, ЮСК 12 саат коюп, бишка. Ушинтип эмкан мен мыйзамсыз неле коюп атасыңар. Эс аламбы десем, мен айтканды угу бер деп начальник милиция жердешине чыгып ошо мени муштан алышты. Мен айла жоктон аппаратка кайрылдым, генеральный прокуратурага кайрылдым, министр МВДга кайрылдым. Генеральный прокуратура Тоостор район прокуратурасына жиберди. Тоостор район прокуратурасы мага кагазын берди. Действительно, начальник РОВДо Эдилбаевтан күнөө кеткен кызыкчылыктардын барышы боюнча деп. Өзүң чара колдон деп ошентип койду. Прокурор Эдилбаев өзүң чара колдон депчи. Андан кийин МВДнын алдым мен Мукамбет Талайбек Жалал тобунун начальнигин Марлис Асановдун карамагында калтырсын деп Марлис Асанов мени зам менен ноябрдын 24-үндө число менен октябрдын 27-синде жумуштан бошолтулсын деп приказ чыгарды. Приказды мага бербестен декабрдын 12-синде Тоостор районунун ички иштер бөлүмүнөн алдым. Мен сотко кайрылайын десем, сен приказ чыккандан кийин 14 менен кайрылышың керек экен деп приказды мага 2,5 айдан беришти, булар бербей отуруп. 22-синде губернатор келди, губернаторго айтсам ал деле маани берген жок. Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, өзүңүз көзөмөлгө алып бериңизди суранам сизден. Эме Талай, мен сага бир нече суроолорду берейин, ошо суроолорго жооп берип койчу. Сен ошо Тоостор районунун ички иштер бөлүмүндө общий сложностьта канча жыл иштедиң? Негизи ошо орган кызматында канча жыл иштедиң? Мен Тоостор районунун ички иштер бөлүмүндө 11 жыл иштедим. Жалпы канча жыл жалпы канча эмгек стажың бар? 19 жыл 4 ай иштедим. Пенсияга чыга турган маалыңа канча калды эле? Календарныйга 6 ай калган да.
Эми ошол сен жана 5 мүнөт 20 жылда ошол 5 мүнөт кечигип калгандыгың үчүн кызматтан алынып атасыңбы сен? 5 мүнөт кечигип калдым. 5 мүнөт кечигип калганда берди. Сентябрдын 24-күндө сөгүш берди. Кайра октябрдын 7-синде ротация берди. Мен 2 жыл чалды да буларчы. Bir iş boyunca iki ceza koldonup atab ошондо сага. Эки наказание берди. Эми мен сага дагы сурай берейин да, буга чейин ошо Тоос райондук ички иштер бөлүмүндө иштеп атканда Эдилбаевда чунда. Жана 5 мүнөт кечиккенден сырткары дагы мындай эскертүү 40 биринчи эскертүү берилет, андан кийин дагы сөгүш жарыяланат, андан кийин анан дагы группа сенелерге бара турган болсоң, андан кийин кызматтан четтетүү чарасы колдонулат да. Эмгек кодекси боюнчачы. Сиз ошол эмгек кодексиндеги талаптарды бузган жок белеңиз? Жок, мен антип бузган да жок. Мен 11 жылдан бери сөгүштү алган эмесмин. Ротация жалгыз бала деп 102-чи мыйзамда бар да, ротацияга жатпайт деген жер бар. Жалгыз болсо, карган апасы болсо, балдары жаш балдар болсо ротацияга жатпайт деген жер бар. Бул Эдилбаев жердешине чиренип алып, начальник УУД эмеге Марлис Асановго чиренип алып, каалаганын кылып атат да бул. Мени сөгүш берип, ротация берип, 102-чи мыйзамда турат. Жалгыз бала калган апасы болсо 80ден ашкан жаш жетелек балдары болсо ротацияга жатпайт деген. Бизде мыйзамда мурункулар үйгө барып, үйдү көрүп, текшерип, кийин бар кышында көмүр ашып калган 1 тоннадан 1,5 тонна ушундай жардам берчү да. Жалгыз балдарга, карган ата энеси, жаш элек балдарга, ушундайларга, сотрудниктерге негизи жардам берет. 102-чи мыйзамда ушундай. Бул наоборот жардам бермексиң, начальник РОВД Эдилбаев бизди кордоду. Кордоп ушундай жарты жетимдерди, томулай жетимдерди колунда жоктор бүт жумуштан айдады. 1 жылда 5 баланы жумуштан айдады. Фамилиялары менен айта кетпейсиңби ошол адамдарды? Фамилиялары менен, бул жумуштан айдаган адамдардын фамилиялары барбы? Ким деген эмелер кеткен? Умарова Асель, милициянын майору. Ошону кетирди. Ботоканов Жолдобай, милициянын лейтенанты Ясынов Искен. Андан кийин мен милициянын прапорщику Мукамбетов, милициянын капитаны Токтоналиев Кошойбек. Ушуларды 2025 1 жылда кызматтан алды. Өзү болбосо 36 кызматкербиз. 36 кызматкер менен иштеше албаган начальник ушинтип эле эме деген макал барго, үйдө батыр, жолдо жок дегендей да. Ал ошо жумуштаган кызматкерлер гана иш жок. Только кызматкерлер жамандамай, 2 зам экөө жумуштан кетирмей, бул эле иш болду да. Эми азыр сен президентке кайрылып жатканыңдын себеби бирден бир талабың эмне болуп атат? Жумушка кайра орноштуруу боюнча маселе козгоп атасыңбы? Ошол орношоюн, эми азыр мени бага турган мен элемин азыр. 5 балам бар, аялым иштейт, апам 86да, апам Балаңды пенсиясы менен жашап атат 6 айдан. Балаңдын эң улусу канчада, дагы кичүүсү канчада? Эң улусу 7 жашта, кичүүсү 1 жашта. Өзүм жалгыз балам. Сага оор эле болуп аткан экен да? Оор болот. Ал үйдө апамдын 17 сом пенсиясы менен жашап атабыз азырчы 8-өбүз. Сага пенсия чыгып келген жок беле? Пенсияны алыпмын мен. Пенсияны да УУДагылар да бербейт. Тияк-бияк МВДга эми кетирдик, тияк-бияк деп ошо бойдон алыпмын да. Анда азыр мен видеону жыйынтыктайын, президентке прямо кайрылуу жасап коеюн. Эмне деп кайрылат элең? Кандай мен кайрылуу жасайын? Ушу президент түзгө ошо
Тартпай калып атат окшойт да видео. Сен мындай ачык жерде турган жок белең, ачык жерде. Эме чыңгыра. Жок, сиздики болбойт. Мен машинада эле отурам. Анда мен сүйлөй берейин, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мына Тоостар районундагы ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Мухамбетов Таалайбек деген жигит мындан канча ай мурун 1 жыл чукулдап калдыбы? Октябрдын 2025 октябрдын эме 30-унан баштап. Ошол октябрь айынан бери мына жумушсуз жүрөт да. Бул эми эмгек кодексинде эле бузган эмес экен. 5 мүнөт кечип калгандыгы үчүн кызматтан бошотуп коюу бул эми туура эмес деп эсептейм. Себеби эмгек кодексинде деген көрсөтүлгөн да кайсы жагдайда кызматтан алыш керек, кандай жагдайда кызматтан бошотуш керек деген беренелер турат да. Мына 80-беренеде мисалы үчүн ичип алып жумушка келбей койсо, бир нерсе жолу акты түзүлсө, сөгүш берилсе, эскертүү берилсе, анан такыр ошого баш ийбей койсо, ошондон кийин кызматтан алынат деп көрсөтүлгөн да. Ал эми Тоостар райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Эдилбаев тарабынан ушул сотруднигине баягы көңүл кош мамиле жасап, баягы өзүм билемдик менен бошотуп койгондугу бүгүнкү күндө айгын эленип атат да. Ушул баланын 5 баласы бар экен, чиеде болгон жаш балдар бар экен да, карган энеси бар экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кичине анча-мынча гумандуулуктан болуш керек да. 5 мүнөт кечиккендиги үчүн ушул 19,5 жыл кызмат өтөгөн, ак кызмат өтөгөн милициянын кызмат органдагы кызматынан бошотуп коюш бул эми туура эмес да, акмакчылык да мындай айтканда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул мынабу жаш аялмет баланын тагдырына көңүл бөлүп, ушул адамдын кайра милиция органдарына кызмат өтөшүнө көмөгүңүздү көрсөтүп, ордуна коюп берүүгө жардамыңызды берет деген чоң үмүттө сизге кайрылуу жолдоп атабыз да. Мен Мухамбетов Таалайдын ишенимдүү өкүлү болом. Биздин ушул кайрылуубузга көңүл бөлүп, ушул балага жардам берип, ушул милиция кызматкеринин кайра калыбына келишине, ордуна келишине көмөк көрсөтүп коюңузду өтүнөбүз жана суранабыз. Урматтуубуз менен мен Токой Исмаил Төлөгөнович, пенсионермин, 70 жаштамын. Ушул бала жумуштан башап атканда мага кайрылуу менен ишеним кат берген, ошонун негизинде азыр бүгүн кайрылуу жолдоп атам да. Мына өткөндө эл менен жолугушуу болгондо облустун губернатору келип 2,5 мүнөт жолугушууда айткан сөзү бар экен. Сен өзүң жумушту ушундай кылмышкы эме бузуп атсаң, эрежени бузуп атсаң, анан сага ким жардам бермей эле дегендей кылып туура эмес мамиле жасап койгон экен. Эми карап көрүңүз, эмгек кодексинде 5 мүнөт кечип калган адамды жумуштан алсын деген жери жок да энди. Энди биринчи эскертүү, андан кийин сөгүш, андан кийин дагы көп чаралар колдонуп, андан кийин жумуштан алса анда жарашмак. Ушул жагына бир көңүл бөлүп жардам берип коюңузду өтүнөбүз. Дагы айта турган сөзүң жокпу? Таалай, айта турган сөзүң жокпу? Менин бийинден болгондуктан менин туугандарым ошо Ысык-Көл областынын Түп району Көч айылында тургандыктан булар эми сен туугандарың жок биякта эмне кыласың деген мааниде ушундай эме кылып атышат да, мени дагы кордоп. Сени бөлөк жактан келгенсиң дегенде мамиле жасап атасыңбы? Ошондой мааниде кылып бияк туугандарың жок, сен эмне кыла аласың дегендей кылыпчы. Сен дегенде турбайсың тияк дешип мени сураштырып, начальник рода Эдилбаев Асанов, начальник рода Асановдор болупчу. Мен айттым, мен атам ошо биз Көлдөнбүз, атам биякта мугалим болуп, биякта туруп калганбыз. Азыр мен ушу Тоостар району Казаман айылында турам. Апам ошо карып, ошон үчүн мен бала чакалганда туруп калгам деп айткам да. Ошо жумуштан айдады да. Макул эми, президенттен үмүт кылып туралы, мүмкүн сага жардамы тийип калар да. Губернатор келгенде айтсам деле, начальник роду өзү эле туруп сүйлөп койду да. Болбосо начальник родун туруп эле эмне кылды, эмне болду деп сураш керек да. Антип сураган да жок булар. Начальник роду өзү эле жооп берип койду, андан иштеген келсе кайра эме келип иштей бер депчи. Конкурстан өтүп иштей бер деп. Мен конкурстан өтүп анда
жашынакай келип иштеп аткам да. Эми кайра деп мени кайра жумуштан алып, кайра конкурс менен иште деп начальник роду Эдилбаев менен начальник роду Асан Кыскасы азыр видеоңду мен азыр тиги кайрылуу кылып президентке жөнөтөйүн, анан кандай болгон күндө да акыйкаттык, адилеттүүлүк, чындык, калыстык деген болуш керек да негизичи. Президент ушул кандай ушул видео кандай көңүл бурат, кандай жардам тийгизет, эми аны турмуш көргөзөт. Мен азыр видеоңду жүктөйм анда тиги Facebook'ка, YouTube'га, Facebook'ка жүктөйм анда. Хорошо, макул. Макул анда.